Бүгүн форумдун алгачкы күнү болду. Форумга катышуу үчүн Өзбекстан парламентинин төрайымы Танзила Нарбаева баштаган 20 ишкер айымдан турган делегация келди. Президенттерибиздин ортосунда түзүлгөн ишенимдүү бир туугандык жеке достук мамилелердин натыйжасында бүгүнкү күндө Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда чечилбеген маселелер жокко эсе. Бул саясий, соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө өз ара аракеттенүүнү кеңейтүү жана чындоо үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Анын ичинде гендердик теңчиликти камсыз кылуу жана аялдардын ишкерлигин өнүктүрүү маселелеринде. Кыргызстан менен Өзбекстандын ишкер аялдарынын бизнес форумун өткөрүүдө Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү фонду жана Борбор Азия аялдар лигасы колдоо көрсөткөн. Буга чейин кыргыз-өзбек ишкер аялдарынын бизнес форуму Ташкентте өткөн. Бул жолку аялдардын бизнес форумунан конкреттүү жыйынтыктар күтүлүп жатканын Жогорку кеңештин вице-спикери Аида Касмалиева билдирди. Мы очень надеемся. Урматтуу ишкер айымдар, бул форум алгачкы жолу өтүүдө. Чындыгында жакшы жыйынтыктар болот деген үмүттөбүз. Анткени биз байкагандай жеңил өнөр жай, курулуш, өндүрүү, банк, айыл чарба тармактарында айымдар аз. Бул форумга чейин эки өлкөнүн байланыштары бар болчу. Бул форум жакшы түрткү берет деп ишенем. Анткени резолюция кабыл алынып, келишимдер түзүлөт. Форумдун алкагында ар кайсы чөйрөнүн ишкер айымдары өз тажрыйбалары менен бөлүшүүдө. Уюштуруучулардын айтымында мындай иш-чаралар ишкерлерге бизнес өнөктөштөрдү табууга жана кызматташуу боюнча келишимдерге кол коюуга жардам берет. Өзбекстандык ишкер Наргиз Давлятова Бишкекке биринчи жолу келди. Анын сыр фабрикасы пандемиядан кийин кайра жанданды. Наргиз айым ишин илгерилетүү максатында жаңы кызматташуу келишимдерин түзүү үчүн бул форумга катышып олтурат. Биздин өндүрүмдүүлүк азыр 30% гана. Өндүрүштүн 70% дагы ишке кирелек. Биз макулдашууларга кол коюуну пландап жатабыз. Эртең эки тараптуу келишимдерге жетишебиз. Бизди кызыктырган нерсе өзүбүздүн сыр менен силердин базарыңарга киргибиз келет. Форумга Өзбекстандан 22, Кыргызстандан 57 ишкер айым катышууда. Кыргызстандык ишкер айымдар бул форумдан бизнести өнүктүрүү үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү күтүүдө. Бермет Төлөгөнова Бишкектеги токуу фабрикасын жетектейт. Ишкананын үзгүлтүксүз иштеши үчүн материал керек дейт ишкер. Аны Өзбекстандан арзан баада ташып келүү мүмкүн. Учурда эки жиптен жасалган трикотаж буюмдарын чыгаруу жеңил өнөр жайдагы маанилүү компоненттердин бири. Биз кездемелерди жасоо үчүн жиптер керектелет. Жипти Өзбекстандан сатып алып келсе болот. Ошол үчүн биз бул жакка бизнес өнөктөштөрдү табуу үчүн келдик. Расмий маалыматка ылайык, эки өлкөнүн соода жүгүртүүсү 2020 жылы $341 миллион жеткен. Товар жүгүртүүнүн көлөмүн көтөрүү жана ишкерлерди колдоо максатында ушул жылдын август айында Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Анын уставдык капиталы $50 миллион. Кийин 200 миллионго жеткирилет. Каражатты өзбек тарап салат. Максат Леспеков, Формат Мамбеталиев, 5 канал.